Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен дейли. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүздү кечте сыналга жакыныраак чакыралы. Себеп дегенде биздин таң эрте куттуу студиябыздагы кур эмес, биздин өнөр чөйрөсүндө жүргөн асыл инсандарыбыз келип олтурат, кичинекей бөөктөрүбүз менен, жакындан тааныштырып өтчү. Бактыгүл Абди Жетиген, Нур Жетиген ансамблинин жетекчиси жана ошондой эле бул Нур Жетиген ансамбли. Бөөктөрүбүздү да жакындан тааныштырып өтөйүн. Дароо эле ортодогу кыргызымдын Кыран мырзасынан баштайын. Анвар Жекшенбеков жана ошондой эле Элина Каримжанова, Чолпон Жолдошбекова. Кандайсыздар жалпысынан? Кутман таңыңыздар менен. Кутман таңыңыз менен. Кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, абдан жакшы. Жетиген тобунун таңы кандай башталат негизи? Эмнеден башталат? Алгач эле баягы салтыбызды улай эле Кутман таңыңыз менен деп эжеке деп эле сабакка барганча мени күтүп турган учурлар көп болот. Абдан кызыгуу менен үйрөнүп аткан учурлары, ооба, Кутман таңыңыз менен эжеке деп бири-бири менен абдан ушундай жакшы маанайда башташат. Бул баягы Жетиген тобу деп калып атып, анан ушул Нур Жетиген ансамблинин түзүлгөнүнө деги эле канча жыл болду эжеке? Нур Жетиген ансамблинин ушул түзүлгөнүнө мен деген ушул Борбордук музыкалык Шубин атындагы музыкалык мектепте ушул сабак берип, комуз аспабынан сабак берчимин. 2018-жылы комузчулар ансамбли деп түзгөм. Чакан эле 4-5 баладан турчу. Андан кийин ушул Жетиген аспабын өзүм колума алып, үйрөнүп, ушул көп жылдар бою үйрөнүп, анан балдарга кулактарына сиңирип чертип отуруп, анан 2020-жылы июль айында Нур Жетиген ансамбли болду. Дал ошол Жетиген аспабы сизди эмне өзгөчөлүгү менен өзүнө тартып алды, байрап алды, ооба. Албетте, мен өзүм ушул улуттук аспаптарды аркалагандыктан, алгач ушул аспапты көргөндө эле мага абдан тембр жакты, баягы өзүнүн аспаптын өзгөчөлүгү албетте арбап алды. Бул кичинекей жаш бөбөктөр канча жашта? Өзүңөр жөнүндө дагы кененирээк тааныштыра кетсек. Элинага суроо. Кырк чачуулуу дейт, кыздан баштайлы. Элинага суроо бергим келип турат. Эртең менен сага эфирге туруп келүү кыйынга турган жокпу? Жок, оңой эле. Оңой эле, болду, мен көнүп калдым да, койсун. Биз Жетигенди үйрөнгөнгө эрте туруп жүрүп көнгөнбүз да. Баракелде. Деги эле ушул аспапты канча жашыңан бери ойноп келесиң? Ошол тууралуу айтсаң. Ооба, өзүң тууралуу айтып берсең. Жетигенди мен 10 жаштан бери ойноп жүрөм. Ойногонума 2 жыл болду. Азыр 12 жаштасың, 11. 11 жаштасың, 2 жыл болду. Анвар, сенчи канча болду үйрөнгөнүңө? Мен Жетиген үйрөнгөнүмө 1 жыл болду. 1 жыл болду. Үйрөнүп калдың бирок, Ооба. Чолпондон да сурайлы. Албетте 1 жыл. 1 жыл эле болду. Бирок негизи эжеке айтсаңыз, мисалы бир чыгарманы үйрөнүш үчүн канча убакыт талап кылынат? Ар бир адамдын үйрөнгөнүнө жараша, убактысына жараша. Эгер баягы бир жумасына 2 жолу 1 сааттан үйрөнүп койгондун жыйынтыгы жана ошондой эле баягы биз сындап менин окуучуларым ушул 2020-жылдын июль айынан баштап саат 9-дан кечки 5-ке чейин абдан талыкпастан эмгектенип отуруп, күн сайын жолугуп отурдук. Аралыкты сактап албетте, бирок жарым эле жылдын жүзүндө бир топ репертуарга иштегенге аракет кылдык да. Бул деген убакытты текке кетирбей 4-5 жылдык программаны баягы күчтүү бир өзүнө талап коюп үйрөнсө болот. Дал ушул биздин өспүрүм келечек муунду жакшы бир улуттук аспаптарга багытын буруп, тарбиялап, үйрөтүп келатсыз. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Анан айтып өтсөңүз, дал ушул бөөктөрүбүз менен, жаш өспүрүмдөр менен иштешүү да жеңилге турбаса керек. Албетте, ар бир баланын менин ушул ансамблимда 10 бала бар. Ар бир баланын өзүнүн мүнөзү болот, ар бир баланын кыял жоругу болот да. Ошондой эле баягы кыйынчылыкка турат албетте. Анткени ошол ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылуу керек. Кесиптеш, ушул жерден Чолпондон сурайынчы, карындашыбыздан. Чолпон, эмне себептен башка көптөгөн аспаптар бар го, музыкалык аспаптар. Ошонун арасынан эмне себептен Жетигенди тандап алдың, атайын? Анын үстүнө багы көлөмү дагы аябай чоң экен. Бул Жетиген аспабым болсо мен эмнеге тандадым, анткени бул кыргыз элимдин унута калган аспабы, жана кыргыз элимдин бул унута калгандыктан чоң болуп, жана көтөрө албай калгандыктан унута калып, жана эжейибиз Бактыгүл Абдисаламова эжей жандандырып келатат, жана Нур Жетигени
Мен болсо деген биринчи комузда окуучумун, эжейим менен эле ушу бинада комузда окуп, анан эжейим ушу жетигенди үйрөнүп, жетигенди жандандырып келатканда эле биздин жүрөгүбүзгө сиңип, ошондон улам биз жетигенге келдик. Ой, азамат. Албетте айтат элегем, мына ушундай силердей жаш өспүрүмдөр кыргыздын мындай патриоттук сезими көкүрөгүндө жанып турган келечек муун бар кезде биздин улуттук аспапта эч качан унутулбайт дейбиз. Баягы унутулуп калган деп, баягы эжекебиз жандандырып кетти деп барчы, эжекесин кандай сүйлөп отурат. Анан Бактыгүл эже келиңиз, эми баягы теле көрүүчүлөрүбүзгө да абдан кызык болуп жатса керек. Эмне болгон аспап дегеле азыр бизге кандай чыгарма чертип беришет, бул аспаптан кандай үн чыгат деп дагы таң калып жатса керек, биздин айрым көрүүчүлөрүбүз. Дал ушул таң эрте биздин көрүүчүлөрүбүзгө жагымдуу бир чыгарма аткарып берсеңиздер, уруксат болсо. Анда дагы бир жолу кайсы чыгарманы аткарып берели деп турасыздар? таңыңыздар менен деп ушул жетиген аспабында өзүмдүн автордук жаңылануу деген чыгармамды ушу шакирттер менен аткарып берели. Биргеликте, Ооба. Баракелде, жакшы болот. Мынакей эжеке, азыр өзүңүзгө баягы таандык чыгарма, жаңылануу. Ушул чыгарманы аткарууга канча убакыт талап кылынды? Түзүп чыгууга деген. Түзүп чыгууга бул ушул баягы аты айтып тургандай жаңылануу деген чыгарма акыркы баягы кырдаал учурунда апрель айларында жаралган чыгарма болду, 2020-жылдын. Көп дагы убакытты талап кылган жок, баягы өзүнөн өзү эле бир үйдө отуруп, эргүү келип чыгармачыл адам баары бир жан дүйнөң бир башкача кабыл алат экен. Мен ушул бир башкача кабыл алып, ушундай бир кайрыктар келип, анан жаңылануу болуп аталды. Деги эле ушул чыгармачылыгыңызга баш багып калбадыкпы? Чыгармачылыкта деги эле кандай жаңылыктарыңыз бар? Биз менен, жалпы телекөрүүчүлөр менен тең бөлүшө кетсеңиз. Ушул өзүмдүн чыгармачылыгымда, негизи жеке чыгармачылыгымда аспапчы болгондуктан негизинен аспаптагы күүлөргө көбүрөөк басым жасап, алгач ушул күүлөрдү жаратып, күүлөргө клип тарттырып, анан кыргыз элибиздин залкар ата бабаларыбыздын калган күүлөрүн ушул жетиген аспабына түшүрүп иштеп чыгып, ушундай жумуштар менен алектендим. Андан сырткары анан ыр жаатына дагы көңүл буруп,
Анан өзүңүздөр көрүп тургандай өзүм эле эмес өзүмдөн кийинки ушул шакирттериме дагы жетиген аспабын үйрөтүп, ооба, көптөгөн репертуарга иштедик буюрса. Негизи баягы жетиген жетиген тобу деп калдык. Анан жалпы ушул топто канча бала окуйт? Азыркы кезде 12 бала бар. 12 Ансамблдын бала. составында 12 бала ушул үйрөнүп, жакшы чертип калган балдар. Андан сырткары дагы кичинекей окуучуларым бар. Жаш өзгөчөлүктөрүнө Жаш өзгөчөлүктөрү мен көбүнчө ушул 8 жаштан баштап 10 жашка чейин гана балдарды кабыл алдым. Анткени кандай гана аспап болбосун, кандай гана кесип болбосун, кичинекей кезинен кармап үйрөнгөн бул көбүрөөк баягы кийинчерээк профессионалдык уровеньге жетүүсүнө абдан жакшы шарт түзөт. Демек ушу сиз жетектеген топто канча жаштан баштап алынат? 7 жаштан баштап алынат. 7 7 жаштан. Ал эми 6 жаштан кээ бир балдар баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, колдорунун кенендигине, өзүңүздөр көрүп тургандай аспаптын бул жерде диапазону кенен, кылдары узун болот, ошондуктан колдун аралыктары жетиш керек. Канча нота болду экен? Ооба, жанатан бери карап отурам, бирок санаганга жетишкен жокмун чынын айтканда. Улам эле 2, 4, 6 жок, 10 эмес окшойт, 12 окшойт депсиң. Баягы бул негизи жетиген аспабыбыз 7 кылдуу болуп, ата-бабаларыбыз жасагандай. А бирок азыркы кезде модернизация болуп 17, 20, 21 кылдуу болуп. Азыркы менин жетигенимдин кылдары 17 кыл. 17, жалпысынан 17 кыл. Ошол 17 кылдын бардыгы колдонулат да негизи. Албетте, бардыгы колдонулат. Ушул 17 кылдагы азыр аздык кылып, дагы көбүрөөк кылдарды кошолу деп иштеп аткам. Анда ушул азыр 17 кылды колдонуп туруп бир жакшы чыгарма аткарып бербейсиздерби, Дагы жагымдуу чыгарма тыңдайлы. Анда мисалы кайсы чыгарманы Асанбек Кыдырназаров атабыздын Кыргыз көчү деген күүсүн аткарып берели. Абдан чоң күү болгондугуна карабай, бирок ушул мен чертип жүргөнүмдү көрүп, эртерээк ушул күүдү үйрөтүңүз деп атып окуучуларым үйрөндү. Кыргыз көчү деген күүсүн аткара алам. Даярбызбы бөбөктөр? Баракелде, кеттик.
Мен баягы жетиген кыргыздын баалуулуктарын сактап абдан жакшы бир инструмент экен. Жогоруда баягы 17 деп калдыңыз, анан эжеке айтсаңыз, балдардын кийимдерин көрүп абдан баягы жакшы бир таасир калтырып атат да мага. Кыргыз экенин айгинелеп турат дагы да болсо. Форма жаатында негизи өзүңүздөр эле тигип же бир дизайндар менен иштешесиздерби жалпы жонунан? Албетте бул ушул формаларды ар бир баланын негизи жетиген аспабын кармап колуна улуттук аспаптарды кармап ушул жолго түшкөн муундун дагы өзүнүн баягы жүрөгү бир башкача кыргыз деп соккон балдар кыздар да бардыгы. Анан кандай гана жерге барбасын, кандай гана бир чоң иш чара болобу, кандай гана жер болбосун, жөнөкөй жүргөндө дагы кыргыз кийимин кийип башташты балдарыбыз, бул абдан мени кубандырат. Ал эми форма жагынан албетте ата энелер, мен ушул дизайндарын өзүм бүт бардыгын ата энелер менен кеңешип, мына ушундай нукура кыргыздын кийимдерин кийели, тебетейлерин кийели, калпагын кийели, кыздарыбыз деген ушул кырк өрүм кылып чачтарын өрсүн, масы көлөч кийишсин деп, өтүк кийишсин деп, мына ушундай бир бардык эле формаларыбыз кыргызыбыздын ушул улуттук формалары кийимдери. Деги эле ушу сизди жетигенде колуңузда кол ойноткондон сырткары өзүңүз жогоруда сөзүңүздө белгилеп өткөндөй ырларга да басым жасай баштадым деп калдыңыз. Деги эле ушу чыгармачыл жааттагы ырларыңыз тууралуу айтып өтсөңүз, деги эле биз уга элек, элдин назарына сунула элек, дагы кандай чыгармалар менен иштешип жатасыз? Албетте мен ар бир чыгармаларымды ушул чыкканда эле окуучуларыма чертип берип, көрсөткөндө эле ушул эч кандай сыр болбой эле бат эле ушул интернет булактарына да башка жактарга да чыгып кетти. Көптөгөн чыгармалардын үстүндө иштедик. Албетте ырлардан болсо автордук өзүмдүн чыгармамды, Апакем деген чыгармамды ушул окуучуларым менен чогуу биргеликте аткарып, үйрөтүп, клип кылып сиздерге алып келдик. Андан башка ушул ыр багытында дагы көптөгөн ушул ырга басым жасап жаткан учурубуз. Алгач аспапчылык өнөрдү аркалагандыктан бул аспаптын мүмкүнчүлүгүн, аспаптын аспап экендигин күү менен таанылтуу керек, күү менен ушул алып чыгуу керек. Биздин биринчи максатыбыз болду. Ошондуктан биз көбүнчөсү күүгө басым жасадык. Балдар аспапчылык өнөрдү ошол күүдөн башташты. Ал эми бир эле өнөр баягы аздык кылат да, жигитке 70 өнөр дегендей балдарды аспапта ырдап дагы үйрөтүп атам. Албетте бул аспапты чертип атып ырдаганда баягы дем алуу, туура дем алуу, отурганда туура отуруу, аспапты бул үч эле кылда комузда чертип ырдаганда бир аз жеңилирээк болот, мындай карап эл астына башыңды бийик көтөрүп, туруп отуруп ырдай бересиң. Ал эми бул жетиген аспабында отуруп аткарганда кенен түз отуруш керек. Ошондой эле бир эле убакта чертип ырдоо бул жетиген аспабында бир топ кыйынчылыкты туудурат. Оор. Бирок ошого карабастан балдар кадимкидей ушул чертип, кадимкидей ырдап дагы калышты мени абдан кубандырат. Анткени балдар жон гана өзүнүн баягы унисон деп коет, жон гана ошол мелодияны так албастан гармонияларын алып үйрөнүп атышат да, аккордторду алып, гармонияларды алып, ал кезде бала болобу, кандай ошол аткаруучу 3-4 тараптан ойлонуп туруусу керек да. Бир эле учурда 3-4 тараптан бирдей ойлонуп, бирдей аткаруу керек. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар мына назарыңыздарга жакшынакай кыргызымдын жетиген аспабы менен жагымдуу чыгармаларын жаңыртып, жагымдуу маек куруп жатабыз. Дал ушул сиздердин аткарууңуздардагы клип биздин сыналгыдан азыр жаңырсын. Анда эмесе жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте тыңдайлы, андан соң маегибизди уланталы.
жарык нурун чачып жолума жараткандан дилим бир гана апа кебай апа орубай жараткандан дилим бир гана апа кебай апа бешиктериме алды айтканым бар байлыгым менин бактыма жараткандан дилим бир гана апа кебай апа орубай жараткандан дилим бир гана апа кебай апа бар бул апа бар бул жан апа. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздардын назарыңыздардага сунушталган жагымдуу ырдесте дал ушул биздин таңкы студиябыздын меймандарынын аткаруусунда болуп өттү. Кесиптеш, дагы бир ирет эсине салып өтөлү көрүүчүлөрүбүздүн. Бүгүн бизде конокто Бактыгүл Абди Жетиген, Нур Жетиген ансамблинин жетекчиси жана ошондой эле Нур Биздин Жетиген бөбөктөрүбүз Анвар Жекшенбеков, Илина Каримжанова, Чолпон Жолдошбековалар бүгүн бизде. Эжеке айтып өтсөңүз, анан бул баягы жалпы эле жонунан пандемия учурунда эмне менен алек болдуңуздар? Өзүңүздөр көрүп тургандай ушул Нур Жетиген ансамбли деп кайра ушул комуздан Жетиген деп койгонумдун себеби бирден бир себеби дагы баягы балдар март айынан баштап окубай таптакыр үйдө болуп калбадыбы, баардык бүт эле баягы жансыз жашоого өткөн сыяктуу болупчу. Балдар деги эле чыгармачыл адам ушул балдар деле өнөр жолуна түшкөндүктөн, комуз аспабын кармап үйрөнүп аткандыктан бир аз Жетиген аспабын баштап, бирок баягы көп убакытта жөн отура албастан ушул каникул учуру болсо дагы үйрөтүңүзчү эже, биз үйрөнөт элек, аралыкты сактайбыз, ушул эрежелерди так сактап, биз үйдө отурганча биз үйдө отура берип тажап кеттик деп ушундай айтышты да. Анан кийин мен дагы ойлодум, баягы бир Кудайдын жолунда, бул Кудайдын колунда эрежелерди сактап, 2020-жылдын июль айынан баштап ушул аралыкты сактап, бүт бардык балдар менен чогуу биргеликте саат 9-дан 5-ке чейин, кечки 5-ке чейин күн сайын жолугуп иштеп аттык да. Бул абдан жакшы чоң жардам болду. Оору жөнүндө унутуп, башка нерсе жөнүндө унутуп, бир гана ушул өнөрдү, аспапчылыкты, чыгармачылыкты эргүү менен иштеп отуруп, көп албетте ал кездеги баягы жаралган чыгармаларым дагы ошол кезге учурга ылайыктуу болуп чыкты да. Анткени жүрөгүңдө эмне болсо, ошол гана нерсе ошол учурда. Мен ошол учурда же болбосо бир шаңдуу, бир башкача бир чыгармалар жаралган жок. Албетте жаңылануу, дем ал деп мына балдар менен клипс жаралып,
кан тамырыбыздан ушул кан айланып турсун деп демал деген чыгармалар жаралды. Деги эле айтып өтсөңүз, дал ошо мына сиз түптөп келаткан, жетектеп келаткан тайпада дал ушул жетигенге кызыккандар кыздар басымдуулук кылабы же мырзаларбы? Клиптен биз көрүшүбүзчө мырзалардын Бул менин ансамблимде кыздар басымдуулук кылат. Бирок балдар дагы ушул болгон 3 балам бар. Негизи кыздар батыраак үйрөнүп кетеби балдарга караганда. Жана да жогоруда да бий тобу келгенде да көбүнчө кыздарды байкадык да. Ооба. Бат эле экөө тең бирдей эле үйрөнөт. Бала бул баары бир бала да. Бат эле үйрөнүп кетишет. Болгону эмнегедир балдарыбыздын ушул көпчүлүк эмеси ансамблдин көпчүлүк курамын кыздар түзөт. Бул жакта Ануар жалаң кыздар жана мен деп жетигенди үйрөнүп жүргөн кезген да. Ануар, көп кыздардын арасында жетигенди үйрөнүү, эжейден сабак алуу кандай экен? Оңой эле. Оңой эле. Мага жагат деп койбойсуңбу? Жалаң кыздар менен иштөө жагат дебейсиң Ануар? Албетте. Дал ушул бөбөктөрүбүз менен дагы да болсо керемет кеп кургубуз келип турат, эже бирок убакыт деген чектелүү экен. Дал ошол маек соңунда сизге эгерки микрофон берели. Дагы бир жолу кыргыз элим кутман таңыңыздар менен ар дайым элибизде, жергебизде тынчтык, бейкуччулук жашоо орноп, кичинекей ушул келечек муундарыбыз аспапчылык өнөр жолуна түшкөндүктөн мен абдан ушул айтып кетер элем, кыргыз элинин маданиятын дагы бир ирет ушул дүйнө жүзүнө таанылткан чыгаан инсандардан болушун тилейм, каалайм. Бар болуңуздар, сиздерге да тунук эфир каалайм. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Сиздерге чыгармачылык эргүү каалайлы, бар болуңуздар, ар ишиңиздерде ийгилик болсун. Дагы да болсо дал ушул чүрпөлөр менен, өспүрүмдөр менен көптөгөн алдыдагы бийиктиктерди багындырыңыздар. Кыргыздын кыргыз экенин айгинелеп, улуттук аспаптарыбызды дагы да болсо жандандырып, көп элдерге бир маалым кылган мыкты инсандарды тарбиялай бериңиз. Бар болуңуз, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.